Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Жалпы Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Ыйгыр оозу айында кармаган орозоңуздарды Кудай таалам кабыл кылсын. Биз бүгүн сиздерге Бишкек шаарына караштуу Ленин районундагы Ак Ордо 1 жаңы конушунан 5 сотық жер тилкеси сатууга коюлуп атат. 11ге 7 размердеги үйдүн фундаменти менен чогуу. Ошону тартып көрсөтмөкчүбүз. Дарегин мен сиздерге көрсөтө кетейин. Бул чоң көчө Барпы Алыкулов көчөсү. Ылдый тараптан келсеңиздер, Ахунбаев, Гагарин көчөсү тараптардан келсеңиздер болот. Ал эми бул жерде Ахунбаев көчөсүнөн бери келатканыңыздарда биринчи светофор болот. Бул жерде ушул көчө менен кесилишет. Өйдө кетсеңиздер, өйдөңкү тарабында болсо Южный магистраль тарапка барасыздар, жаңы Круговой тарапка. Бул жактан ушул светофордон оң тарапка кайрылып киргениңиздерде, бул жакта мынакей азыр сол тарапта 204 маршрутканын конечныйына келесиздер туугандар. Бул жерде темир жол болот. 1260 деген ушул жердеги магазин. Ушул магазинден сол тарапка жүрсөңүздөр айтылган дарекке Кырчын көчөсү 32 дарекке барсаңыздар болот. Мынакей бул жерде 204 маршрутка. Дагы айта кетчү нерсе, бул жерде асфальт көчө экен. Өйдөңкү тарабы бүтө эле экен, бирок бул жак менен ылдыйды көздөй асфальт көчө менен чыксаңыздар болот экен. Же болбосо туугандар, Алыкулов көчөсү менен ылдыйкы тараптан өйдө көздөй келатканда жолдун оң тарабында бул жерде билесиздер, мынакей ушул көк чатыр менен тосулуп турган штрафстоянка, ОТСтин чоң турбалары. Бул жерде мынакей көмүр сатылат, отун сатылат деп пескоблоктун дагы эмелерин коюп коюптур. Ушул жерден кирсеңиздер болот. Сиздер если дальше өйдө көтөрүлсөңүздөр, Южный магистральдын келип токтогондогу чоң Круговой кут курулуш компаниясынын салып аткан жаңы үйлөрү, ошол тарапка барасыздар. Мына ушул жерден кирип эле, бул аркадан кирип туруп, солго кайрылып, Кырчын көчөсүнө барып, оңго ылдый дээрлик бир 100 метр, 200 метр жүрсөңүздөр, айтылган даректеги участкага барасыздар. Туугандар, биз айтылган дарекке дагы жетип келдик. Тетигил мындай өткөн көчө ал Биримдик көчөсү, бул болсо биз турган көчө Кырчын көчөсү менен кесилишет. Ушул Кырчын көчөсү менен эгерде сиздер 204 маршрутканын конечкасы тарабынан келсеңиздер, анда Кырчын көчөсүнө солго кайрыласыздар. Эгерде ушул эле Кырчын көчөсүнүн башкы тарабынан кирсеңиздер, тагыраагы Алыкуловдон киргенде үстүңкү заезд болуп калат, штрафстоянка турган тараптан. Бул негизи бул жака, бул адреске эки тараптан кирсе болот экен, Алыкулов көчөсүнөн. Ушул жерде мынакей дареги Кырчын 32. Мынакей бул жерде уже кошуналардын заңгыраган үйлөрү, бардык жай турмуш уже элдер модотан жашап атат экен. Жердин аянты болсо мынакей 5 сотық документ боюнча дагы суу свети, центральный канализациясы, бардык коммуникациясы бар. Бул газдын эмелерин, турбаларын эми кийин өзүңүздөр ошо бийиктетип жасасаңыздар болот экен. Биз участокты көрсөтө берели. Мынакей сонун кенен 5 сотық, негизи бул жактардан көбүнчө эле 4 сотық, 5 сотық, эми азыр бул 5 сотық экен, жакшы. Карап көрсөңүздөр, сонун жерде жайгашкан. Мынакей фундаменти менен үйдүн размери болсо 11ге мындай 7 чыгат экен. Фундаменттин куюлганына уже көп жыл болуптур. Сонун болуп отурукташып, уже үй курганга даяр экен. Өзүңүздөр каалагандай проектиде үйдү салып алсаңыздар болот. Мынакей бул жерде ошол устройкага керектүү шебен шагал төгүлүп турат, бир камаздай. Мынакей бул жакта дагы ээси айтты, эми обычный шагыл бар экен, биякта дагы бир 2 ховодой. Мен сиздерге мынакей дагы фундамент боюнча көрсөтө кетейин. Фундаменттин алдындагы мынакей эмеси, террасасы үйдүн өзү менен чогуу куюлуптур. 40 сантиметрдей экен фундаменттин калыңдыгы. Глубинасы болсо бул жактан да көрүнүп атат, 2,5 метр экен. Бир дагы трещина, бир жери асадка кеткен жери жок экен, бардык эмелери сакталып куюлган экен убагында, жакшы куюшкан экен.
арматуралардан салып, жакшынакай кылып. Мынакей үйдүн бул жактан көрүнүшү. Мынакей. Бул жак күнчыгыш, бул жак болсо тоо тарап. Огороддун айланасы болсо заборлору кошуналар тарапы 3 тарабы тең мынакей бардыгы тосулган, даптайыр экен. Болгону мынакей жол тарабы гана өзүңүздөрдүн ушул ворота курчу тарабыңыздар гана калыптыр. Мен сиздерге фундаменттин ички тарабынан дагы көрүнүшүн бир көрсөтүп коеюн. Бисмилла. Ичинен болсо мынакей астын подвал кылас турган болсоңуздар, сонун экен. Мына бийиктиги. Мынакей 2,5 метр. 2,5 метр, 2,40 таза чыгат экен. Бул жактан мынакей полный терезелери да калтырылган. Бул жактан эшиги, бул жактан дагы терезелери калтырылыптыр. Туугандар, жердин баасын айтып коеюн. $58,000 кеми бар экен. Дагы соодалашып, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Жердин расположениясы дарегин дагы бир жолу кайталап коеюн. Бишкек шаарына караштуу Ленин районунун Ак Ордо 1 конушунда жайгашкан Барпалыкулов чоң көчөсүнүн экинчи линиясы болуп калат. Барпалыкулов көчөсүнүн боюндагы экинчи линия. Дареги боюнча Кырчын көчөсү 32 деп картага эметсеңиздер ушул жерди таап келесиздер туугандар. Участок кенен, сонун экен. Бардыгы даяр кыскасы. Суу, свет, канализациясы, центральный канализация и газ тоже бардыгы бар экен. Бул жактан дагы көрсөтүп коеюн мынакей. Ушундай туугандар насип кылсын. Кимдер ушундай фундамент менен даяр жер издеп жүргөн болсо, же болбосо участка издеп жүргөн болсо, ушул сонун вариант буюрса чалып байланышып алыңыздар. $58,000 кеми бар экен. Буюрса мынакей кенен сонун.